Азыр сиздерге кыскача түшүнүп берип кетейин. Биз азыр ушу тааныштардын тизмесин түзөрдүн алдында ошо базарларды билип алалы. Базар деп коет, эми рынок орусча айтканда. Теплый контакты, холодный контакты, горячий контакты деп уктуңуздар беле, ошо теплый рынок, холодный рынок депчи. Ошонун ичинен биз азыр жылуу базар жана ысык базар кыргызча айталы. Мен иштегенди үйрөнөбүз. Холодный контакт менен, холодный рынок менен кийинчерээк үйрөнөбүз. Жылуу базар деген ким булар? Жылуу базар бул баардык сиздин тааныштарыңыздарда. Алардын жашоосу жөнүндө толук билбешиңиздер мүмкүн, бирок бири-бирибиздерди тааныйсыздар. Ал эми ысык базар, горячий рынок бул өтө жакшы көргөн, жакшы тааныштарыңыздар, жакындарыңыздар да, алардын жашоосу жөнүндө жакшы билесиздер. Ал эми узак базар болсо бул интернеттеги адамдар, же болбосо көчөдөгү адамдар, ошо сиз тааныбаган кишилер да. Эми биз ошо жылуу базар жана ысык базардан биз алгач өзүбүздүн мындай алгачкы адамдык базабызды, клиенттик базабызды топтоп алышыбыз керек. Акырындап биз ошолордон үйрөнүп отуруп кантип чакырабыз адамдарды, дароо эле адамдын баардыгы эле эме болуп кетпейт да, кыйын болуп кетпейт, дароо эле укмуш чакырганды үйрөнүп кетпейт. Биз ушулар аркылуу иштеп отуруп үйрөнөбүз дагы, холодный рынокко дагы оңой чыга баштайбыз. А дегенде биз дептер ачабыз. Дептер жакшынакай болуш керек, чтобы ар кайсы жерде ыргытып, ар жерде калбаш үчүн. Себеби ал дептер менен сиздер кайра иштейсиздер да. Ошол дептерге биз өзүбүздүн телефондогу контактлар менен иштейбиз дагы. Мынтип бөлүп алабыз примерно да. Эми силер каалагандай башкача бөлүп алсаңыздар деле болот, бирок негизгиси ушундай бөлүнөт. Биринчиси бул категория, бул үй бүлө категориясы. Мисалы кыргыздарда бул кайын журт, тай журт, ата журт, бир туугандар деп баардыгын тизип жазабыз. Андан кийинки категория мисалы достор деп коелу. Достор булар кимдер? Классташтар, курсташтар, хоббилештер, жанагы бий мисалы кружокко барасыздар же ар кандай ошолор да, мисалы кошуналар деле биздин дос деп достордун катарына кирип калат, эми жакындар да, жана кесиптештер. Достордон кийинки примерный категорияны мисалы мурдунку байланыштар, биз деген өзүбүздүн жашообузда аябай көп нерсе өзгөрөт. Азыр сүйлөшкөн адамдарыбыз менен кийин сүйлөшпөй калышыбыз мүмкүн. Ошолордун баардыгын эстейбиз. Мурунку кесиптештер, мурунку кардарлар, мурунку тааныштар, мурунку парикмахеринг деген сыяктуу баардыгын жазабыз дагы. Аларды дагы списокко киргизебиз. Андан кийинкиси бул күнүмдүк жашоодогу адамдарыбыз. Күнүмдүк жашоодогу адамдарыбыз, мисалы дарыгерлер, поликлиникасы тааныган род комитет болуп калышыңыз мүмкүн, родителдер, балдарыңыздын классындагы ата-энелер, мугалимдер, тренерлер, сулуулук салонунда иштеген сиздин парикмахериңиз болуп калышы мүмкүн, тырмак жасаган адамыңыз, же болбосо машина оңдогон мастериңиз, ушунун баардыгы күнүмдүк жашоодогу адамдарыбызга кирет. Дүкөнчү, сиздин сатып алган такай, сиздин кардарларыңыз жана сиз кардар болгон адамдын баардыгы тең сиздин күнүмдүк жашоодогу адамдарга кирет. Бул да өзүнчө категория да. Мына ушундай категорияга бөлүп алсак, ар бир категория мындай примерно 18 категория чыкты. Ар биринен бир 10дон эле адам чыккан болсо, сизде уже 180 контакт чыгат да. Экинчи кадам болсо, бул өзүңүзгө мындай эме түзүңүз, шарт коюңуз да. Мен 100 адам жазам, бирок алардын баардыгы тең кардар болушу же иштеши шарт эмес. Мен жөн гана регистрация кылам деп өзүңүзгө шарт коесуз. Бул сизди морально жеңилдетет, кыйналбай, эми кыйналуу сезими жоголуп кетет да ошондочу. Андан кийин үчүнчү кадам, ар бирине ошол адамдардын тушуна заметка коесуз. Мисалы сулуулук салонунда парикмахер адамга бул будущий лидер деп жазасыздар да. Же болбосо дагы бирөө дүкөнчү, бул жөн эле кардар эле болот деп. Анан дагы бирөөнү жазышыңыз мүмкүн. Какой-то бир дарыгер азыр аябай занят, бирок кийин иштеши мүмкүн, бирок азыр каттап коем деп ушундай кылып заметкага жазасыздар. Баардыгынын контакттарын жазып коесуздар, телефондорун. Чтоб ачканда эле сиз өзүнүн контакт эмеңизди, тетрадьыңызды, тааныштар тизмеси тетрадьыңызды ачканда эле ар бир жөнүндө данный болуш керек. Андан кийин 4-үнчү кадам, бул эң маанилүү кадам. Эч кимис үчүн сиз алдын ала чечпешиңиз керек. Мунун акчасы жок, мунун акчасы бар, анан бул иштебейт, бул сетевой жаман көрөт, анан бул жашоолуу киши, бул жаш бала деп такыр чечим чыгарбаңыздар, иштей албайт депчи. Алар өздөрү чечим чыгарат, сиздер жөн гана сунуштайсыздар да. Анан эң негизгиси, сиздер помните, что сетевой бизнесте башкы капитал бул акча эмес. Көп бизнесте, почти 99% көп бизнесте башкы капитал бул акча болушу мүмкүн. Ал эми сетевой бизнесте бул связи, байланыштар. Ошондуктан өзүңүздөрдүн байланышыңыздарды, эң чоң капиталыңыздарды сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Анан урматтуу партнерлор, мынакей сиздер катталдыңыздар. Бизде мындай эки линия да бизде бинарчы. Ошо тааныштардын тизмесин түзгөндө биз ошол жана категорияларга бөлбөдүкпү? Биз эч качан бири-бирине аралаштырбашыбыз керек ошол адамдарды. Мисалы, бир туугандарды эки жакка бөлүп, анан классташтарды эки жакка бөлүп жазбайсыздар. Бир линияга түшүш керек да, чтоб алар бири-бирине команда болуш керек, алар бири-бирине конкурент болбош үчүн. Мисалы, кошунанын баардыгын бияка жазасыздар,
классташтардын баарын бияка жазасыздар, кайын журттун баардыгын бияка жазасыздар, ал эми тиги классташтарды бияка жазасыздар, ушундай кыласыздар да. Тай журтту бияка жазыңыздар, бири-бирин эме конкурент кылбай, ушундай кылып бул жагы түшүнүктүү болду окшойт да. Ушинтип жазыңыздар сөзсүз түрдө. Тааныштар тизмесин түзүү бул жагынан да мындай өтө маанилүү да. Себеби сиздер жөн эле башаламан каттай бергенде унутуп калышыңыз мүмкүн. Кайнэжеңиз бияка катталганын унутуп калып, кайын сиңдиңизди бул жака каттап таштайсыз. Анан кайнэжеңиз менен кайын сиңдиңиз бир команда болбой калат да. Ал эми бул жакта эмне жакшы, эмне эң главный бул жакта команда главный да. Тааныш адамдар бири-бири менен жакшы команда болот. Жакын адамдар бири-бири менен жакшы команда болот. А сиздер аны эки жагыңызга бөлүп жазып койсоңуздар, бул командалык күч чачырап кетет дегенди билдирет дагы. Сиздин өзүңүзгө эле оор болуп калат. Дагы сизге айтып кете турган нерсе, эч качан бир адамдын эки жагына кылып жазып бербеңиз адамдарды. Мисалы бул жерге кайнэжеңиз түштү деп коелу, кайнэжеңиз түштү. Ал пока эмеге не заинтересован бизнескечи. Анан бул жака дайыр кайнэжеңиз жазып туруп, анан бул анын сиңдиси деп ойлоп туруп кайын сиңдини бияка жазып берип койгоңуз да. Себеби бул киши бизнеске кызыга элек. А буякта кайын сиңдиңиз мүмкүн кызыгып аткан болушу мүмкүн дагы. Анан неактивный кишинин астына түшүп калса, кайын сиңдиңизге кыйын болуп калат да. Бул киши жалгыз калып калат, команда курууда жалгыз калып калат, спонсор менен мындай байланыш слабый болгондуктан бул кишини дагы сиз контролдоп иштешиңиз оорураак келип калат да. Ошол себептүү эгерде этот человек не заинтересован пока в бизнесе, не надо их людей подписывать на другую его линию. Бул жагына түшүрүп бериңиздер. И так эле бул кишинин астына түшүп аткан болот ал кишичи. Анан кийин кайнэжеңиз подключаться эте турган болсо, анын өзүнүн уже башка толтура клиентский базасы бар, тааныштар базасы бар, биякта достору бар, кайын журту бар. Ошолорду жазып деле ал киши ийгиликке чыгат. Аны мынтип өзүңүз бөлүп чачыратпаңыз. Башкача айтканда адамдарды чачыратып каттабаңыз. Иштебеген адамды эки жагына мынтип жаза бербеңиз дагы. Только момундай кылып шуруддай кылып жазып кете бериңиз тааныштар тизмесин.